Кадамжай районунун жашоочусу Байзак Исаков ыктыярчы катары коомчулукта кандай гана өзгөчө кырдаалдар жаралбасын патриоттуулугун көргөзүп келүүдө. 2022 жылдын күз айларындагы чек арада катталган кандуу конфликтте эвакуацияланган жарандарды убактылуу баш пааник менен камсыз кылуу, аларга жардам көргөзүүдө жергиликтүү активдүү демилгечи топтор менен бирге иш алып барган. Исаков калктын башына түшкөн оор күндөрдө биринчи кезектеги психологиялык жардамды көргөзүүдөн аксап калышкандыгына токтолду. Биринчи келгенде элди аларды биз кандай абалда келерин билген жокпуз. Келгенде эле алар түшкөндө машинадан түшүп келип түшүп атканда эле биз мындай шоковый абалга түшүп калдык да. Кандай жардам беришибиз керек? Ал кыйкырып атат, бакырып атат, тиги балам таап келбер, мени мынаны калып кетти, үйүм жарылып кетти, ай башка ушундай деген моментте кимге кантип эме кылышын билбей калат экен. Ушу шоковый абалда туруп калдык дагы, бирок акырына жолго салып кеттик, но бул ушул моментте мындай айтканда биз уюштурулук жагыбыз өтө начар болгон экен дейм. Ушуга биз даяр турушубуз керек экен. Муну мамлекет дагы көңүл буруп, ушу системаларды иштеп чыгыш керек экен. Буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү облустун чек арага жакын жайгашкан айылдарынын жашоочуларына психологиялык жардам көргөзүү жөнүндө суроо талапты жана психологиялык кызмат көрсөтүүлөрдү өнүктүрүү демилгесин көтөргөн болчу. Бул демилге 2022 жылдын сентябрынан баштап Бириккен Улуттар уюмунун Калк фондунун өзгөчө кырдаалдарда таасир этүү боюнча субсекторунун алкагында Кыргыз Республикасындагы Улуу Британия элчилигинин көмөктөшүүсүнүн негизинде кризистик борборлор ассоциациясы менен биргеликте ишке ашырылууда. Кыргыз-Тажик чек арасындагы болгон окуяда эвакуацияланып 40 миңден ашык жаран Кадамжай районунда эвакуацияланды. Ошол эвакуацияланган жарандардын көпчүлүгү жаш балдар болгондуктан буларга эң негизгиси психологиялык жардам керек болду. Бирок тилекке каршы биздин район аймагында жалпы дарыгерлер практикалык борборунда бир эле психолог отурат. Андан башка психологдор жок болгондугунан байланыштуу биз бирок ушул жергиликтүү психологдорду даярдоо боюнча өкүлчүлүктүн катынын негизинде ошол коллективдин ичинде кадыр баркка ээ болгон, чыдамдуу, сабырдуу, ошол купуялуулукту биле турган кызматкерлерибиз окуп атат. Чындыгында бул семинар өтө зарыл. Буга чейин Разаков шаары Баткен районунда укук коргоо, билим берүү, медициналык жана социалдык мекемелердин өкүлдөрү психологиялык жардам көргөзүү боюнча окутуудан өтүшкөн. Практикалык көндүмдөргө ээ болушкан соң психологдордун мобилдик топтору чек арага жакын жайгашкан айылдарга барышкан. Илейлик жана Баткен районунун администрациялары жана жергиликтүү айыл өкмөттөрү көмөктөшүүсү менен 600дөн ашык жергиликтүү тургундар психологдордон атайын кеңештерди алышкан. Турмушта ар кандай ситуациялар болот, жумуштан болот, ооруган адамдар болот. Бул өзгөчө кырдаал деп эсептейт экенбиз ошону. Ошол учурда психологиялык жардам берүү үчүн биз мына 3 күндүк окуттан өттүк. Психологдордун аз экендигине байланыштуу бизде жерлерде психологдор керек экен. Бүгүнкү күндө бардык азыр университеттерде психология факультеттери ачылган. Бүгүнкү күндө бизде ошол окуп жаткан биздин адистерибиз толук кандуу диплом ал электер көп. Ошол психологдор бизге өтө керек. Мүмкүн болушунча биз ошо жогорку жакка топтолуп жазайлы деп атабыз. Бул ар бир район керек болсо ар бир медпункттарга психологдорду даярдап биз коюшубуз керек экен да. Учурда Кызыл Кыя жана Кадамжай шаарларында коомдук жардамчылардын 5 командасы 24 сааттык окутуу курсунан өтүштү. Жалпысынан бизде Кадамжай районуна 5 аймак алынган. Бул Кадамжай шаары, Айдыркен шаары, Бирлик айыл өкмөтү, Актурпак айыл өкмөтү жана Орозбеков айыл өкмөтү. Жалпысынан 31 бизде мобилизаторлор, ошондой эле жерлердеги бизге жардамчылар алынган. Өзүмө көптөгөн маалыматтарды алдым. Мен өзүмдүн дагы практикамда алып, туура бүгүнкү сабактардан тыянак чыгардым. Мен туура кесип тандапмын азыркы күндө. Себеби эң негизинен адамга биринчиден психологиялык колдоо керек. Ар бир кандай гана учур болбосун. Белгилей кетсек, Баткен облусунун саламаттыкты сактоо мекемелери менен биргеликте психологиялык бөлмөлөр, кызмат көрсөтүүлөрү түзүлүүдө. Баткен облусундагы Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн суроо талабы боюнча Улуу Британия элчилигинин колдоо көрсөтүүсү астында психологиялык бөлмөлөрдү техникалык жабдуу, консультациялык коштоо жана усулдук камсыздоо иштери жүрүп жатат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.